Бишкектин үстүндөгү Боз Бөлтөк тоосунун боорунда токой чарбасы жайгашкан. Бул аймакка сугат суусун жеткирүү мүшкүл иш, бирок ага карабастан жеке ижарачылар бир нече жылдан бери тоо келге салып, бул жерде мөмөлүү дарактарды өстүрүп келүүдө. Өкмөттүн токтоо менен ижарага тиешелүү баягы токой өстүрөм, токойду кайтарам, ушуга кызыккан адамдарга конкурс негизинде берип келебиз. Бирок ушул тоого суу маселеси өтө курч болуп келип жок болгондуктан илгеркидей жаан чачында баягы убагы менен жаап бербегендиктен азыр ошол тоскоолдук болуп атат. Фрунзе токой чарба башкармасынын карамагында түшүмсүз жерлер арбын. Буга байланыштуу тоолуу жана аскалуу жерлерде ар кандай көчөттөрдү өстүрүү кыйынга турат. Ошол эле учурда сугат суусун бийиктикке жеткирүү үчүн олуттуу инвестиция керек. Бул жердин көбү кунарсыз, суу баспаган жер болуп эсептелет. Бул жерге азыркы учурда биз жылда бизде токой кызматы тарабынан 30 гектар токой өстүрүү план берилсе, биз ушул жерге жылда токой сууга чыдамдуу бадам, бисте көчөттөрүн көп тигебиз. Токой кызматынын маалыматы боюнча республика боюнча мамлекеттик токой фондусу 700 гектарга жакын түшүмсүз жерлерди өздөштүргөн. Жай айларындагы температуранын өтө жогорулары болгондуктан жанагы мөөнөтү узак болгондуктан ысык жанагы айлардын мөөнөтү узактыгына байланыштуу жанагындай курап калган фактылар бар. Ал биздин ошол жанагы токой чарбаларынын аймагында дагы өзүңүз айтып өткөндөй шаардын ичинде дагы ошондойлор жүрүп атат. Себеби дегенде суу менен убагында камсыз болбой калып калат. Биз өспөй калган жерлердин баарын кайрадан кийинки жылы толуктоо иштерин жүргүзөбүз. Ал жерлердеги жанагы бизде көчөттөр бар, жетиштүү. Ошол көчөттөрдүн эсебинен толуктап кайрадан ошолорду баягы толуктоо иштерин жүргүзөбүз да. Учурда Нидерланддардын Айыл чарба банкы экологиялык көйгөйлөрдү чечип, климатты жакшыртуу багытында өлкө менен иштешип, түшүмсүз жерлерди өздөштүрүүгө жана мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн отургузуу үчүн каржылык көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Батма Искандарова, Өсөн Көлбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.